Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда коронавирус инфекциясынын жайылуусуна каршы күрөшүү жана анын кесепеттерин жоюу боюнча республикалык штабтын ишмердүүлүгү тууралуу Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Боронов Кубатбек Айылчевич маалымат бермекчи. Маалымат жыйынды сиздер Түз ободон ЛТР, КТРК Алатоо 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон ЛФМ, биринчи радио Кыргыз радиосу, Менкыя ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналы, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство биринчи радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен дагы көрүп уксаңыздар болот. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем пресс-конференцию первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Боронова Кубатбека Айылчевича относительно деятельности Республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алатоо 24, Пирамида 5 канал, областные медиацентры, на радиостанциях ЛФМ, биринчи радио Кыргыз радиосу, Менкыя ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство биринчи радио и через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Кубатбек Айылчевич, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында коронавируска жуктургандардын жалпы саны 729 адамды түздү. Муну мага чейин дагы брифингде айтып өтүштү. Анын ичинен 437 жараныбыз оорудан бүгүнкү күндө айыгып чыкты. Бул жалпы ооруган же болбосо коронавирус оорусун жуктурган биздин жарандардын жалпы санына салыштырмалуу 59,9% түзүп атат. 8 жараныбыз тилекке каршы каза болуп калды. Анан ооруканаларда дарыланып жаткандардын жалпы саны 284 түзүп атат бүгүнкү күндө. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, булардын арасында 192-си бүгүнкү күндө ошол саламаттык сактоо системасында иштеген кызматкерлер болуп атат. Алардын ичинде врачтар, жогорку билимдүү, андан кийин ортоңку деңгээлдеги медициналык кызматкерлер, кичи медициналык кызматкерлер жана ошол менен бирге ошол жалпы саламаттык сактоо системасында иштеген башка кызматкерлер болуп жатышат. Бүгүнкү күндө жогоруда айтылган динамиканын негизинде, же болбосо мына жалпы Кыргызстандагы ооруну жуктурбоо, же болбосо ошону алдын алуу максатында иштеп жаткан иштердин натыйжасында бүгүнкү күндө жалпы ушул эпидемиологиялык абал Кыргызстандагы контролдо деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө болгон келген анализдерди, ооруларды аныктоо маселелери боюнча, лабораториялардагы анализдерди чыгаруу боюнча маселелердин баардыгы толук кандуу жүргүзүлүп жатат. Эгер биринчи коронавирус келип жугуп, биринчи оорулар келген күндөн баштап эсиңиздерде болсо, бизде холодильникте сакталган бир топ мындай тоңдурулган анализдер да болгон. Себеби дегенде биздин лабораториялар жетишпей, ошолорду анализин чыгаруу бир топ күнгө чейин кечиккен күндөр болгон. Бүгүнкү күндө андай маселе жок. Анын баардыгы толук кандуу жоюлуп, анализ келип түшкөн күнү, ошол эле күнү 24 сааттын ичинде анализин чыгарып, биздин лабораторияларда, саламаттык сактоо министрлигинин лабораторияларында и ошолордун анализин чыгарып, тиешелүү чараларды көрүп, эгерде анализ оң же болбосо положительный деп коет, ошондой результатын бере турган болсо, ал кишилерди тиешелүү ооруканаларга жаткырып, дарылоо иштерин, процесстерин баштоого толук кандуу жетишип калдык. Же болбосо ар бир табылган оорулуунун тегерегинде ишти жүргүзүү бул 24 сааттын ичинде аягына чыгарып жатат десек болот. Ошого байланыштуу бүгүнкү күндө мына кээ бир региондордогу биздин акыбалдар оңолуп баратат. Мына алып айта турган болсок, буга чейинки Баткен областында бүгүнкү күнгө чейин оорулар бар болчу, алардын баардыгы болгон оорулар айыгып чыгып, бүгүнкү күндө бир гана бүгүнкү күндө табылган оорулуу калды. Калгандарын контактный лицолору менен же болбосо ошол менен катнашта болгон кишилерди дагы аныктап, алардын анализдерин чыгаруу иштери дагы толук кандуу жүрүлүп жатат.
Талас областында эпидемиологиялык абалды баарыңыздар жакшы массалык маалымат каражаттарынан көрүп билип жатасыздар. Ал жерде бүгүнкү күнгө чейин абал жакшы, ал эми Ысык Көл областында деле ошондой жакшы абал түзүлүп жатат. Негизинен алганда биздин республикада бүгүнкү күнгө чейин абал контролдо болгону менен дагы эле оорулар чыгып аткан бул Бишкек шаары, Ош шаары, анан кийин Нарын областынын Ат Баш району болуп жатат. Ошого байланыштуу өзүңүздөр билгендей кечээ күнү 28 апрелде Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйыны болуп өттү. Ал жыйында 30 апрелге чейинки киргизилген өзгөчө абал режимин кээ бир биздин республиканын аймагында узартуу маселеси каралып, биздин медициналык кызматкерлердин, эксперттердин буга чейинки республикадагы абалды изилдеп чыгарган тыянагынын негизинде оперативдик штаб Коопсуздук кеңешине сунуш киргизди. Ошол сунуштун негизинде Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында, ошону менен бирге Нарын областынын Ат Баш районунда өзгөчө абал режимин дагы узартуу маселеси каралды. Негизинен Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнүн баардыгы бул маселени колдоп беришти. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө биз аталган аймактарда өзгөчө абал режимин узартуу, ошого тиешелүү иш-чараларды жүргүзүү боюнча азыр иштерди жүргүзүп жатабыз. Өзгөчө кырдаал абалын узарткан аймактарда же болбосо деги эле республиканын аймагында мына бүгүнкү күндөгү бир ай убакыттын ичинде, бир айдан ашык убакыттын ичинде биздин республикада дээрлик көпчүлүк жерлерде экономиканын көп тармактары токтоп, экономикага бир топ зыяны тийди. Ошого байланыштуу кечээги Коопсуздук кеңешинин чечимине ылайык өкмөттүн иштеп чыккан планы менен муну мага чейин айтып өтүштү. Экономиканын кээ бир тармактарын этап менен ошол жумушка киргизүү же болбосо иштөөгө уруксат берүү боюнча чечимдер кабыл алынды. Бул боюнча кайсыл тармактар ишке кире турган болсо, мисалы үчүн мына 1 майдан баштап биринчи этабы, андан кийин 11 майдан баштап экинчи этабы, андан кийин 20 майдан баштап үчүнчү этап болуп, 3 этапка бөлүнүп кире турган болуп атат. Ал эми комендатура болсо ошол 1 майдан баштап иштей турган биздин экономиканын тармактарындагы ишкерлерге, компанияларга же болбосо кайсы бир башка бир ишканаларга пропускаларды тез аранын ичинде жазып берүү боюнча бүгүнкү күндө даярдыктарды көрүп жатат. Мен айткандай эле бүгүнкү күндө жалпысынан алганда бизде абал контролдо, бирок кайсы бир аймактарда ушул өзгөчө абал режимин узартуунун негизги себептери болуп, бизде азыркы бүгүнкү күнгө чейин ооруларды аныктоо, алар менен болгон контактта болгон биздин жарандарды аныктоо боюнча маселелердин баардыгы контролдо. Ошондой эле баягы үй карантинине чыгарылган биздин жарандарды үйдөн чыгарбай же болбосо ошолорду изоляция кылуу маселелери боюнча дагы жакшы иштерди бир топ жүргүзүлдү десек болот. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө биздин республикада дагы эле болсо коронавирус оорусунун жайылып кетүү коркунучу турат. Бул эмнеден улам? Бүгүнкү күндө өзүңүздөр байкагандай күнүнө 10-дон 20-га чейин оорулар аныкталып атат. Алардын көпчүлүгү ошо үй карантининде же болбосо обсервацияда жаткан биздин жарандардан чыгып жатат. Ал эми ошонун арасында күнүнө 1-ден 2-ден 3-кө чейин учурлар катталып атат. Бул белгисиз адамдардан чыгып калып атат. Же болбосо алар өздөрүнүн ооруганын билбейт, кайсы жактан жуктурганын билбейт. Же болбосо кээ бирөө ошону билсе дагы жашырып үйүндө жанагындай кыргызча, орусча айтканда самолечение менен заниматься эткендер дагы чыгып атат. Ошого байланыштуу бүгүнкү күндө штабтын чечими менен атайын мобилдик топтор түзүлүп, бүгүнкү күндөгү 114 биздин республиканын аймагындагы эл жашаган аймактарда ошол коронавирустун очагы бар деп аныкталып чыкты. 114 аймак. Ошол жердеги биздин жашаган жарандардын баардыгын ошол эпидемиологдор, тиешелүү медициналык кызматкерлер жана башка кызматтар менен чогулуп түзүлгөн мобилдик ошол топтор кыдырып, алардан сурамжылоо жолу менен эгерде кандайдыр бир мындай күмөн боло турган болсо температурасын, денесинин температурасын текшерип,
Андан дагы мындай керек боло турган болсо ошол кишилердин экспресс анализ алып, экспресс анализден чыккан результатына жараша андан аркы жумуштарды жүргүзүү боюнча иштерди жүргүзүп жатат. Бүгүнкү күндө негизинен алып караганда ошол 114 биздин аймактарда же болбосо эл жашаган биздин жерлерибизде жүргүзгөн иштердин натыйжасында бүгүн бир топ иштерин бүтүрүп коюшту. Ошонун ичинде кээ бир аймактардан ошол бүгүнкү күндө өзү билбей же болбосо буга чейин кимден жуктурганын билбей жүргөн жарандарыбыз дагы табылып жатат. Ошого байланыштуу кечээ ошол коопсуздук кеңешинин отурумунда оперативдик штаб сунуш киргизген. Бизде кооптуу деген жерлерибизде дагы өзгөчө абал режимин узартып туруу боюнча мен айткандай бул кабыл алынды. Ошонун негизинде биз азыр жумуштарды жүргүзүп жатабыз. Биздин буга чейинки жүргүзгөн анализдерибиздин негизинде 30 апрелге чейин биз атайын бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун методикасына салып, Кыргызстандагы болуп жаткан көрүнүштөрдү анализдеп чыгып эсебин чыгарганбыз. Биздин эсеп боюнча 30 апрелге Кыргызстанда 770 оорунун тегерегинде, ушул сандын тегерегинде оорулуу болуш керек болчу. Мына өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү күндө 29-ында 729 оорулуу болуп турат. Биз ойлойбуз, ошол биз жасаган расчеттун негизинде, ошонун негизинде эле биз мына иш алып барып атабыз. Жогоруда айтылгандай, дагы бизде билинбей, же болбосо өзү билбей, анан баягы орусча айтканда бессимптомный деп коебуз, симптому жок ооруну переносчик болуп жүргөн оорулар болуп калса, ошолорду толук кандуу аягына чейин изилдеп чыгып алуу үчүн бизге жогорудагы мөөнөт керек болуп турат. Ошонун негизинде биз кечээ коопсуздук кеңешинен суранганбыз. Негизинен маалымат ушундай. Ал эми башка тармактар боюнча жүрүп жаткан жумуштарды мага чейинки дагы чыккан биздин кызматкерлер башка адистер айтып өтүштү. Эгерде кандайдыр бир суроолор болсо, мен суроого тактоо иретинде дагы жооп берүүгө аракет кылайын. Ал эми биздин чет элде жүргөн жарандар боюнча дагы кеңири токтолуп айтты деп ойлойм. Ошентсе дагы айтылап коеюн, бүгүнкү күндө ал боюнча толук кандуу иш жүргүзүлүп жатат. Мен ойлойм, биз мурун буга чейинки эле айтып жүргөндөй эле эч качан биз биздин жарандарды кароосуз калтырбайбыз. Ошол жактан болсо да жардам берип, колдон келишинче республикага кайтам деген биздин жарандарыбызга жардам берүүнүн үстүнөн дагы иш жүргүзүлөт деп айтам. Рахмат. Чоң рахмат Кодбек Алиевич. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, урматтуу кесиптештер, биз сиздерден бизге бир топ суроолор келип түшкөн. Эгерде уруксат берсеңиздер, биз буга чейин дагы практикалап келгендей эле 50 мүнөт убакыт берсек, ушул биздин басма сөз жыйынган, анан суроо жооп, ушул сиздер жөнөткөн суроолорго дагы биз толук кандуу жооп алганга аракет кылабыз. Спутник Кыргызстан агентство. Кодбек Алиевич, что стало причиной снятия режима ЧП в некоторых частях страны? В некоторых регионах нашей страны на самом деле мы предложили снять режим чрезвычайного положения, но тем не менее я хочу сказать, что на всей территории Кыргызской Республики на сегодня будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Это не отменяется, люди будут жить в обычном режиме. А в тех регионах, где мы сняли режим чрезвычайного положения, во-первых, экономика стала в республике. Во-вторых, обстановка эпидемиологическая в этих регионах намного улучшилась со сроком, когда мы ввели чрезвычайное положение. И поэтому мы предложили, там, в принципе, можно снять режим чрезвычайного положения и дать людям, особенно это в районах, где на сегодня очень интенсивно идет работа по, скажем, по весенне-полевым работам. Предусмотрело ли правительство план действий на случай второй волны коронавируса? Если да, как он будет? А каким он будет? Ну, предположения разные. Говорят, что некоторые, скажем, эксперты говорят, что осенью опять будет вторая волна. Но некоторые говорят, что сразу пойдет вторая волна. Ну, в принципе, и тому случаю, если осенью обратно будет, не дай бог, конечно, скажем,
заболевшие в нашей стране. В принципе, правительство к этому готов. Мы сегодня, естественно, имеем уже опыт, как вести работу. Кстати, могу сказать, что эксперты, которые к нам приехали недавно, скажем, медицинские работники с тех стран, это из Польши 8 человек, потом 10 человек из Китая, специалисты, которые именно и в Европе, и в Китае работали, скажем, по борьбе с коронавирусом, они, в принципе, наш алгоритм работы одобрили, сказали, что мы идем по правильному пути. В принципе, я думаю, что мы еще будем готовиться, конечно, улучшить свое, скажем, состояние, техническое состояние, силы средств республики, чтобы она лучше подготовилась. Естественно, мы считаем, что мы готовы. Удалось ли установить всех контактных в Иссык-Кульской области? Ранее сообщалось, что областные власти не могут найти пассажиров микроавтобусов, на которых ездили заразившиеся. Да, были трудности. На сегодня, как я уже сказал, у нас, в принципе, нет тех, скажем, граждан, которые имеется информация о их местонахождении, чтобы мы не могли знать. Таких нет. На сегодня всего поступило образцов на исследование 50 775, и, естественно, было проведено все исследования на 50 775 образцов. Это говорит о том, что, во-первых, мы все анализы отработали, во-вторых, на сегодня по республике нет такого, чтобы кто-то где-то там высветился, и его мы не могли найти. Все службы, которые были задействованы, они очень хорошо отработали, на мой взгляд, и мы смогли на сегодня полностью, скажем, знать, где находится, тем более над теми, кто находится в домашнем карантине, мы по их согласию поставили, скажем, наблюдение, геолокацию, и с помощью цифровизации, с помощью их телефона мы сейчас знаем, по какому маршруту, где они ходят. Естественно, над ним работает, нарушители есть. На сегодня 6 человек, уже материалы на 6 человек, которые нарушили условия домашнего карантина, переданы материалы в судебные органы. Их ожидает штраф от 30 до 60 тысяч сомов. И на 9 человек передали материал тоже на штраф. У них более-менее есть смягчающие обстоятельства, по-другому статью они идут. Им полагается, скажем, оплатить штраф до 3000 сомов. Карантин бүткөндөн кийин тойлорду өткөрүүгө уруксат берилеби? Эми бул биздин карантин кудай буйруп бүтүп, элибиз өзүнүн буга чейинки ошол коронавирус келгенге чейинки турмушунда жашап калган убакта мен ойлойм ошол күндөлүк турмуштагы колдонгон мыйзамдын, салттын негизинде элибиз жашайт деп. Можно ли после 10 мая гражданам ездить на своей машине по Бишкеку? И получается, с 1 мая теперь нужно в маршрутном листе указывать поход в парикмахерскую или СТО. Разъясните, пожалуйста, эти моменты. До 10 мая у нас режим чрезвычайного положения сохраняется в городе Бишкек. Я уже сказал, в городе Ош, в городе Джалабад и Атбашинской районе Нарынской области. В этих местах на сегодня гражданам без каких-либо разрешительных документов не разрешается ездить по городу, тем более на частных машинах. Уже было опубликовано на сайтах, что какие, скажем, отрасли экономики с 1 мая будут работать. Остальным, естественно, подождать, пока вот режим чрезвычайного положения снимется в городе. Парикмахер, естественно, надо будет ходить по маршрутному листу, и магазин, аптеки и другие. Те, кто не занимается теми, скажем, видами деятельности, какие виды разрешены с 1 мая, остальные все должны находиться дома. После 10-го как будет? После 10-го как будет, уважаемые соотечественники, это зависит не только от правительства, не только от оперативного штаба, это зависит от вас тоже. Как мы себя поведем, как мы можем быстрее
сможем снять, скажем, угрозу распространения коронавируса, так и у нас будет, как говорится, быстрее мы придем к тому нашему обычному жизни. Нормально, да? Анархан Алтымышева аттуу журналистибизден суроо келиптир. Сырттагы мигранттарга жалпысынан канча каражат бөлүндү? Кайсы мамлекетке канча акча кетти? Россияга бөлүнгөн 10 миллион сом аз эмеспи? Ал каражат кандайча бөлүштүрүлдү? Эми биз бөлүнгөн каражаттардын баардыгын консульстволорго, посольстволорго бердик. Ошолор аркылуу жардамдар көрсөтүлүп жатат. Мына кээ бир сайттардан чыга да башташты. Кээ бир биздин мигранттарыбыз ошол биздин элчиликтин кызматкерлерине берген жардамдарын ыраазычылыктарын айтып, кээ бирөөнүн нараазычылыгын айтып чыгып атат. Мен ойлойм, эми бул баягы шартка байланыштуу, анан ошол кайсы бир өлкөдө жүргөн биздин жарандарыбызга байланыштуу болот да. Ошол берилген акча каражатынын суммасы. Эгерде кайсы бир мамлекетке берилген акча каражаты аз боло турган болсо, сөзсүз түрдө ошол биздин элчинин берген маалыматына ылайык биз дагы мындан кийин дагы акча каражатын карап берүүгө сөзсүз түрдө кайрылабыз деп ойлоймун. Ал эми суммасы боюнча буга чейин да айтылып жүргөн, менде азыр ал маалыматтар жок. Маалымат эски болуп калбаш үчүн мен азыр айтпай эле коеюн суммасын, бирок баягы кайсыл жерге керек боло турган болсо биздин өкмөттөн, каржы министрлигинен бөлүнүп жатат. Электр энергия маселесинде кандайдыр бир жеңилдиктер болобу? Төлөө. Өзүңүздөр билгендей, бардык коммуналдык кызматтардын бардыгына 3 айга чейин биринчи этап менен өкмөттүн чечими чыккан. Өчүрүү, анан кийин төлөнбөй калса алардын жана премиясын коюу, анан башка ушундай баягы элдин бүгүнкү кыйналып турган убагындагы турмушуна мындай оордук келтире турган маселелер болбосун үчүн ошол чечимдерди кабыл алынган. Бул электр энергия боюнча дагы ошондой. 3 айга чейин эч ким өчүрбөйт дагы. Эгерде кайсы бир биздин жараныбыздын электр энергияга болгон төлөмдөрү төлөнбөй калса, ал төлөмдөр үчүн кандайдыр бир штрафтык санкциялар болбойт, өчүрүү да болбойт. 3 айдан кийин аны дагы төлөп коюуга мүмкүнчүлүк болот. Марал радиосунун суроо экен. Милиция кызматкерлери күчөтүлгөн режимде иштегенине карабай, айлык акысы мурдагы эсепте берилиптир. Эмне үчүн эс алуу күндөрү иштегени жана иштөө сааты көбөйгөнү үчүн айлык маянасы көбөйгөн эмес? Андай болбойт. Бардык мамлекет органдарга эмгек кодексинин негизинде атайын ошол мамлекеттик органдын өзүнүн спецификалык өзгөчөлүгүнө карата ушундай убактарда төлөмдөрдүн шарттары бар. Ошол төлөмдөрдүн шарттарынын негизинде бардык мамлекеттик органдардын кызматкерлери эмгек акысын алыш керек. Мисалы үчүн мына дем алыш күндөрү иштегенде өзүнчө төлөмдөр болот, баягы негизги төлөмгө кошумча. Анан өзгөчө абалда иштегенде өзүнчө төлөмдөр болот. Алардын баардыгы каралат. Бүгүнкү күндө биз өзүңүздөр билгендей, мына медицина кызматкерлеринин ошондой төлөмдөрдү март айы боюнча толук кандуу бүтүрдүк. Башка мамлекеттик органдар дагы каралат. Ал ошол мамлекеттик органдын финанс кызматкерлеринин иштөөсүнөн байланыштуу болот. Ошолор канчалык деңгээлде эрте эсептеп бүтүрүп, ошол маселелерди анан каржы министрлигине өзүнүн заявкасын бере турган болсо, сөзсүз түрдө бул маселе туура чечилет деп ойлойм. Себеби дегенде бул мыйзамда каралган, эч ким аны мындай бир өзгөртө албайт деп ойлойм да. Ал эми мына биздин бүгүнкү күндө саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлерине төлөнгөн сумманы айтсак, өзүңүздөр билгендей, биздин депозиттик счетко ошол саламаттык сактоо министрлигинин ишкер жарандарыбыздан, активдүү жарандарыбыздан, бизнес чөйрөсүнөн, мамлекеттик органдардын кызматкерлеринен жалпы болуп бүгүнкү күндө ошол коронавируска каршы күрөшүү үчүн келип түшкөн акчанын суммасы 135 миллион 299 миң 745 сом болуптур. Ал жерде атайын комиссия иштейт, муну да биз сиздерге буга чейин айтканбыз. Ал комиссияга мамлекеттик кызматкерлер, депутаттар жогорку кеңешин, анан жарандык коомдун өкүлдөрү кирген. Ошол комиссия чогулуп, өздөрүнүн чечимдерин чыгарып,
ошол келип түшкөн коронавируска каршы күрөшүүгө келип түшкөн сумманын ошол биздин саламаттык сактоо кызматкерлерине, сактоо министрлигинин кызматкерлерине айлык маянасына кошумча төлөп берүү боюнча чечим кабыл алышкан. Ошонун негизинде 34.743.932 сому ошол жака төлөнүп берилди. Калган акча каражаты бүгүнкү күндө ошол айтылган жогоруда айтылган депозиттик счетто сакталып турат. Андан сырткары социалдык өнүгүү жана эмгек министрлигинин атайын депозиттик счет ачылган. Ал жерге дагы бүгүнкү күндө биздин калкыбыздын арасында айырылуу катмарына жардам берүү боюнча ким кааласа ошол счетторго акчаларын которду. Бул счетко бардыгы 16.513.455 сом акча келип түшүптүр. Анын 13.379.996 сомун социалдык өнүктүрүү жана эмгек министрлиги ошол өзүнүн тизмесинде турган калкыбыздын айырылуу катмарына жардам катары бөлүштүрүп берилди бүгүнкү күндө. Пандемиянын келгенине байланыштуу өкмөттүн бул жылга планданган кайсы ири долбоорлору токтотулат? Мен ойлойм, биз буга чейин кандай пландасак, мына пандемиянын өтүшү кайсыл убакка келерин бүгүнкү күндө айтыш кыйын. Бул жылдын аягына чейин болобу, же бир айдан кийин бүтөбү, же 10 күндөн кийин бүтөбү, ошого байланыштуу да иштин бардыгычы. Бирок мына бюджетке экономиканын тармактары токтоп калганына байланыштуу, мына бюджетке төлөмдөр, түшүмдөр түшө турган биздин каржылар бир топ азайды. Ошонун негизинде бизде капиталдык салым, же болбосо башка ошол быйылкы жылга пландаган мамлекеттин иштери артка жылып атат да. Бирок эч бир, мен ойлойм, бир да проектти биз токтотпойбуз. Мүмкүн кечирээк болот, мөөнөтү жылат. Ошол биз коронавирус менен күрөшүүнү бүттүк деп, Кудай буюрса, күндөлүк турмушубузга келген күндөн баштап биз ошол ар бир проект үстүнөн ишибизди улантып иштейбиз деп ойлойм. Вопрос от 24 kg. Будет ли разрешено передвигаться внутри республики, например, ездить из Бишкека в Ош, Баткен, Джалабад? Нет, категорически запрещается. Карантин в городе Ош, в городе Джалабад, тем более в Бишкеке на сегодня до 10 числа остается. Поэтому между регионами мы советуем, чтобы без особых причин лучше не передвигаться. Вопрос от Кактус Медиа. Как будет проверяться, что организации соблюдают требования по социальному дистанцированию и дезинфекции, ношению масок? На сегодня на все виды отрасли, которые будут с 1 мая уже как бы возобновлять свои работы, со стороны Министерства здравоохранения предписаны, скажем, правила, скажем, соблюдения тех норм, которые могут препятствовать, скажем, распространению коронавируса. Все должны соблюдать. Во-первых, когда они будут получать разрешение пропуска, они будут обязываться, что они будут устанавливать оборудование, которое необходимо, дезинфицирующие, скажем, ковры, санитайзеры, другие вещи, то, что там будет прописано в этих требованиях. Естественно, после того, как запускается, поголовно мы, наверное, не сможем, такой силы не будет, мы будем другими вопросами заняты. Естественно, скажем, выборочная проверка все равно будет. Если какой-то руководитель органа или там компания не будет соблюдать нормы, естественно, будет какое-то наказание предусмотрено, согласно существующих законов. Тем более, они будут подписываться о том, что будут соблюдать все нормы, все предписания, которые будут выдаваться со стороны Министерства здравоохранения. Вопрос от агентства Кипресс. В связи с выполнением бюджета не ожидается ли сокращение госслужащих? Если да, то как оно будет проведено? Такой вопрос пока не стоит. Давайте сначала мы первый вопрос решим. Давайте закончим коронавирусом, а потом, наверное, над этим будем думать. В принципе, над этим тоже надо думать, мне кажется.
Мгм. А есть ли зараженные и проводятся ли тесты в тюрьмах, вооруженных силах, в детских домах, домах престарелых? По необходимости проводится. Ну, скажем, тюрьмы на сегодня, они, скажем, и так карантина. Они запретили посещение туда, там, свиданий и другие вопросы, которые, может, могут заразиться или там есть угроза заражения, скажем, заключенных. Они все эти вопросы закрыли на сегодня. Если какая-то необходимость есть, где-то проверить личный состав, скажем, или обслуживающий персонал, там, сотрудников по заявкам, по их заявкам сейчас они делаются. Мгм. Понятно, что возобновляют только экономическую деятельность, а что насчет некоммерческих услуг? Во время какого этапа разрешено некоммерческая деятельность некоммерческих организаций, неправительственных организаций, представителей гражданского общества, религиозных учреждений и так далее? Могут ли они работать в штатном, вахтовом режиме во время ЧП? Я думаю, что лучше будет и для них самих тоже, если воздержаться будет пока выйти на работу, в офис, если нет такой надобности. И тем более для их здоровья тоже. Лучше воздержаться до конца, скажем, ну, до третьего этапа хотя бы. Мгм. Почему? Потому что они могут, я считаю, что они могут удаленно пока поработать. И тем более нам в этих городах, где режим чрезвычайного положения, максимально мы до сих пор должны придерживаться тому, что уменьшить, скажем, контакт людей. Мгм. Вопрос от 24 kg. Возможно ли продление ЧП до конца ОРЗО? Если да, при каких условиях это будет сделано? И когда будет рассмотрен вариант продления ЧП после 11 мая? И когда страна вернется к обычному режиму деятельности? Сейчас об этом трудно сказать. Я уже говорил, это зависит не только от правительства, а от, скажем, госорганов, кто занимается вопросами борьбы с коронавирусом. Это зависит от всех наших граждан. Пользуясь случаем, хочу сказать, что мы также должны придерживаться тому, что уменьшить передвижение по городу, желательно еще потерпеть немножко, чтобы окончательно мы могли, чтобы убедиться, что дальше распространение коронавируса у нас как бы снизится, угроза распространения коронавируса. Мгм. Телезритель Айбек Надырбеков задает вопрос. До каких чисел планируется оказание помощи малоимущим семьям? Когда будет разрешено выходить не только по нынешним причинам в дневное время, например, занятия спортом, отдых? Я думаю, что после снятия, скажем, режима чрезвычайного положения на тех местах, где этот режим введен, а так есть этапы работы всех, скажем, видов отрасли экономики и развлекательные центры. Это все, по-моему, в третьем этапе только будет работать. Тут, скажем, спортзалы, бильярдные клубы, там, скажем, и кафе, рестораны. В принципе, я думаю, что уже на сайте вы можете посмотреть, какие виды услуги, когда начнут работать. В первую очередь, с 1 мая будет работать это самые необходимые, это станция техобслуживания автомобилей, парикмахерские там и тому подобное. Мгм. Спутник Кыргызстан маалымат агенттигинен Эламан Карымшаков. Биринчи майдан тарта айрым ишканалардын ишине уруксаат берилип жатат. Демек биринчи майдан тарта коменданттык саат алынабы? Өткөрмө кагаз менен шаарга кирүү жоюлабы? Эгер андай болсо, дагы көйгөй жаралышы мүмкүн да. Жоқ, жойылбайт, абдан туура айтып жатасыз. Эгерде биз азыр шаарга кирүүгө уруксат берип койсок, анан жанагы өткөрмө кагаздарды жоюп сала турган болсок, сөзсүз түрдө биринчи ушул режимди узартуунун негизги себеби ушул болчу. Мен жана айтып кеттим, бүгүнкү күндө биз контролдо калган, токтотуп калууга мүмкүнчүлүк шартты түзгөн маселебиздин баардыгы, эгерде биз баардыгына уруксат берип койсок, кайра жок болушу мүмкүн да, кайра таркап кетиши мүмкүн. Эгерде кайсы бир жерде ушундай оорулуу адам болгон болсо, ал жанагы эл менен контакт болуп, анан элге дагы кайра жугуп кетсе, кайрадан биз ушул режимдерди киргизип отурбастан, дагы бир 10 күн чыдап,
ушул жумуштардын баардыгын жакшылап аягына чейин чыгарып алсак, андан кийин мен ойлойм бизге баарыбызга жеңил желпи болот деп. Ошондуктан режим чрезвычайный положение болсо өзгөчө абал кала берет. Бишкек шаарында сөзсүз түрдө шаарга кирүү үчүн өткөрмө кагаздар сөзсүз түрдө керек болот. Кыргыз эли эркиндикти сүйгөн эл. Сиздер 1 майдан баштап, мындан сырткары 10-май, 20-майлардан баштап башка субъектлерге дагы уруксаат берип атасыздар. Ошону пайдаланып, кыргыз эли көчөгө чыгып кетпейт деп кепилдик бере аласыздарбы? Эми орусча айтканда гражданский самосознание деп коет. Эгерде адамдын өзүндө ар жагында туура түшүнүк болбосо, жогорудагы айтылган коркунуч бар, пайда болот. Ошондуктан биз дагы бир ирет мына элибизди чакырып кетебиз. Бийчеки эч кандай мындай жумушу жок көчөгө чыгууну дагы эле токтотуп туруубуз керек. Бул өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн керек биринчиден. Анан экинчиден мына тез аранын ичинде биз баардыгын ордуна коюп, анан ушул коронавирусту жок кылууга ниеттене турган болсок, буну баарыбыз колдошубуз керек деп ойлоймун. Бул бир эле өкмөттүн эмес, мамлекеттик кызматтардын эмес, баарыбыз жалпы граждандык коом баарыбыз чогулуп аракет кыла турган болсок, мен ойлойм муну биз жоёбуз деп. Граждандык коомдон бир эле нерсе талап кылынат, бул орусча айтканда самоизоляция же болбосо өзүн өзү баягы ырахтанып туруу маселеси. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, эфирдин бүтүшүнө дагы 3 мүнөт бар. Котбек Аличевич дагы 2 суроо келген экен, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып алалык. Бишкек шаарында коменданттык сааттан сырткары күндүзгү учурда дейт, биздин жарандар көп эшикте жүрүшөт, топ болуп дагы, жана ошо маска кийбестен. Эмне үчүн аларды милиция кызматкерлери ооздуктабайт? Милиция кызматкерлери бул боюнча иш алып барып атат. Жана мен айткандай бул эле эмес, баягы үй карантининде отургандар боюнча айтпадым. Мен 6 кишиге 30 миңден 60 миңге чейин суммадагы штраф салынганга сотко жөнөтүлдү. 9 кишиге 3 миң сомго чейин штраф салганга сотко иши жөнөтүлдү деп. Анан бүгүнкү күнү дагы анализ чыгарып жатышат. Бүгүн штабта дагы биз карайбыз. Дагы ошондой кишилер бар. Бул үй карантинде отургандар. Андан сырткары бүгүнкү күндө абдан бир топ көп комендатура тарабынан протоколдор толтурулуп, баягы күндөрү Бишкек шаарында эле 410 ушундай милиция кызматкерлеринен турган топтор иштеди. Биздин ошол республика Бишкек шаарынын көчөлөрүндө кыдырып, ушундай уруксаты жок чыгып алгандар менен иш жүргүзүү боюнча ошолордун толтурулган протоколдору бар. Алардын баардыгы мына сот аркылуу келип, аларга сөзсүз түрдө чара колдонулат. Эми негизгиси мен айтайын дегеним, бунун баардыгы бул коркутуу, үркүтүү, анан кийин мындай принудительный деп коет орусча, ошондой бир баягы иш чаралар болуп атпайбы? Бунун эффективдүүлүгү дагы ар кандай болот да. Эгерде биздин жанагы айткандай эле жарандарыбыздын өзүнүн ички дүйнөсүндө ошол баягы жоопкерчиликти сезип, өздөрү ошого аракет кылбай турган болсо, bunun ayağı tıyılışı kıyın eken da. Buna bugün gün geçeyin görüp atağız. Şahırımızda gündüzgü günü akırkı buna gün жылыгандан beri abdan көбөйүп кетти. Биздин элдерибиз көчөгө чыккандар көп болуп кетти. Тынымсыз тиешелүү кызматтар, милиция кызматкерлери бул боюнча иш жүргүзүп жатат. 10-майга чейин бул иш токтотпостон жүргүзүлөт. Эгерде кайсы бир жараныбыз анан протокол толтуруп эле ошол жерден чөнтөгүндөгү акчасынын штрафка алып, же болбосо башка кылбай жазып кеткен болсо, ошол менен мен кутулдум дей турган болсо, ал жараныбыз мен айтат элем жаңылат деп. Сөзсүз түрдө ал кагаз суралат, убагы келгенде сөзсүз түрдө жанагы айтылган мыйзамга ылайыктуу иш чараларды аягына чейин чыгарылат. Ошондуктан мен дагы бир ирет айтарым, баардык шаардын тургундарына, Ош шаарынын, Жалал Абад шаарынын бүгүнкү күндөгү Ат баш районунун жана башка карантин киргизген жерлерде сөзсүз түрдө өзгөчө абал кирсе өзгөчө абалдын шартын сактоо, өзгөчө кырдаал кирсе өзгөчө кырдаалдын шартын сактоо, кайсы бир жерлерде карантиндер коюла турган болсо, ошолордун шартын сактоо, деги эле мыйзамды сактоо ар бирибиздин парзыбыз экенин мен эсиңиздерге салып кетким келет, урматтуу
мекендештер. Биздин режиссерлор айтып атат, дагы убакыт бар экен, 3 суроо бергенге жетишелик. Кубатбек Аличевич, ушул Кыргызстан ошо эпидемиянын туу чокусуна жетти деп айта аласызбы? Анткени сиздер күн сайын ыкчам штабта бул боюнча талкуу жүргүзөсүздөр. Сиздер алар ошолор боюнча медиктердин баамы кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө биз туу чокусуна жеттик деп айткандан мен алыспын. Себеби дегенде мен айткан бизде азыр чечилбей бүтө элек дагы бир проблема турат. Маселе бул маселе жанагы биздин буга чейин элдин арасында билинбей симптому жоготуп аткан переносчиктер бар. Анан кийин же болбосо атайын жашырып койгон ушундай оорулар бар. Ошолордун баардыгын аныкташ үчүн мен айткандай биз жанагы биздин республиканын аймагында 114 эл жашаган аймактардагы ошол коронавирустун очагы бар деп эсептеп чыктык. Ошолордун баардыгын бүгүнкү күндө жана мобилдик топтор кыдырып, ар бир жаранга жолугуп, ошолордун ал акыбалын билүүгө аракет кылып атабыз. Ошондуктан ошондой бир жарандарыбыз калып калган болсо, бул кайрадан ошол ооруну жайылтууга себепкер болот. Ошондуктан бүгүн биз туу чокусуна чыктык деп айтыш кыйын. Бир эле нерсени айттым, мен жана биздин эсеп боюнча биз ушул биз башында эсептегенде биздин республикадагы коронавирустун жайылышынын сценарийлерин эсептеп чыкканбыз. Биринчиси эң жаман көрүнүш катары, экинчиси бул ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун методикасы менен эсептөө боюнча биздин республикадагы акыбалды эсепке алуу менен үчүнчүсү бул благоприятный деп коет, жакшы мындай көрүнүш менен. Ошол биз бүгүнкү күндөгү эсебибиз менен мына туура чыгып атат. Ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун методикасына салып, биздин республикадагы акыбалды туура оценка кылып чыгарган экенбиз. Мына 30 апрелге чейин биздин республикада 770 оорулуу болот деп. То есть ооруну жуктурган адам болот деп. Анын 60% бүгүнкү күндө сакайып чыкты, айгып. Бирок жалпы саны ошол 770 деп. Мына бүгүнкү күндө 729 апрелге 729 киши болуп отурат. Демек эмне биз бүгүнкү күндө айтканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз Кыргызстандагы болуп аткан коронавирустун жайылышын бир топ контролдогонго жетише алдык десек болот деп айтсак болот. Журналист Манас Осмондон бир суроо келиптир. Сизде кыргыз өкмөтү ошол ошол республикалык штаб аркылуу дагы көптөгөн маалыматтар чыгып атат. Анан тилекке каршы ушул биздин дагы жарандар бар экен, ушул фейк маалыматтарды таратып, өзүнүн бир кандайдыр бир кызыкчылыгы үчүн. Ошол боюнча сиздер тараптан кандай чара көрүлөт? Ар бир чыккан материалга мен башында биринчи суроого аягына чейин жооп берип коеюнчу. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда коронавирустун туу чокусуна, жайылышынын туу чокусуна чыктык деп айткандан алыспын. Мен биздин жарандарыбызды жооткоткум келбейт. Ошондуктан буга чейин штаб мамлекет кандай чара көрүш деп аткан болсо аны токтотпой жүргүзөт. Ошондой эле буга чейин кандай мындай тиешелүү требованиялар болуп турган болсо, биздин жарандарыбызга ошол милдеттерди так аткарууга сиздерди да чакырамын. Экинчиси, ошол фейк маалыматтарды чыгаргандар боюнча биздин атайын кызматтар иштеп жатышат. Жакында ал маалыматтарды беришет деп ойлоймун. Ар бири менен ар бир чыккан маалыматты алар тескеп карап, кайсыл мындай ой менен, кандай максат менен чыкканын териштирип иштерди жүргүзүп жатат. Аларга сөзсүз түрдө чара колдонулат. И предпоследний вопрос. Когда откроют аэропорт, внутренние и международные рейсы, когда откроют границы, есть ли план у правительства, то турагентствам разрешили работать с 11 мая, но рейсов нет. Аэропорт закрыт, граница тоже. Мы надеемся, что очень скоро это будет уже вопрос разрешен. Международные рейсы не только от нас зависят, вы знаете, вокруг Кыргызстана и другие страны сегодня у них тоже положение, скажем, как у нас, у некоторых даже похуже, поэтому если они пока не откроют, мы международный рейс открыть не сможем. Это само собой, вы все, наверное, понимаете, это внутренние рейсы пока мы не планируем открыть. Почему? Потому что межрегиональные сообщения пока мы не возобновляем. Поэтому
о том, что открыть внутренние авиарейсы, тоже речь пока еще рано говорить. Акыркы суроо. Кыргызстан боюнча өзгөчө Бишкек шаарында дагы башка аймактарда ушул хлор менен дезинфекция иштери жүрүп атат. Мурда Советтер Союзунда дейт бул дезинфекция иштерин туздуу суу менен дагы жүргүзүп келишкен дейт. Сууну кайнатып, анан ага туз салып, ошондой бир ыкма менен жүргүзүшүп эле. Ал бул экологияга дагы терс таасирин тийгизбейт беле. Бул ыкманы колдонсо болобу дейт. Тиешелүү медицина кызматкерлери менен кеңешип көрөйүн. Бирок мен да билем ошондой маселе болчу илгери. Бирок бүгүнкү күндө биз жасап аткан жумуштун баардыгы ошол медицинада туура деп табылып, ошол мыйзамдуу түрдө колдонууга берилген материалдар менен дезинфекция жумуштары жүрүлүп жатат. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, биз буга чейин белгилеп алган 50 мүнөт убактыбыз соңуна чыкты. Ушул коронавирус инфекциясынын жайылуусуна каршы күрөшүү жана анын кесепеттерин жоюу боюнча республикалык ыкчам штабтын ишмердүүлүгү тууралуу Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Боронов Кубатбек Айлчевич маалымат берди. Бүгүнкү маалымат жыйынды сиздер Түз Ободон, ЛТР, КТРК Алатоо 24, Пирамида 5-канал, облустук медиа борборлордон, ЛФМ, биринчи радио Кыргыз радиосу, Минкай ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство биринчи радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигин дагы көрүп уктуңуздар. Уважаемые телезрители и радиослушатели, вас сегодня проинформировал первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Боронов Кубатбек Айлчевич относительно деятельности Республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий. Прямой эфир вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алатоо 24, Пирамида 5 канал, областные медиацентры, на радиостанциях ЛФМ, биринчи радио Кыргыз радиосу, Минкай ЛФМ, Марал ФМ, через YouTube канал ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и через Кыргызское национальное информационное агентство. Спасибо вам за внимание.